Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Сиздер менен кайрымдуу инсан берүүсүнүн алгачкы көрсөтүүсү жана биздин бүгүнкү берүүнүн башкы демөөрчүсү Кыргыз оймолору компаниясы. Биз бүгүн Бишкек шаардык жалпы типтеги карылар үйүнүн жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген социалдык жана стационардык мекеменин алдында турабыз. Ал эми менин бүгүнкү каарманым Абакеров Мурзабай ата. Биздин берүүбүздүн каарманы Бишкек шаардык жалпы типтеги социалдык карылар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн мекеменин жашоочусу Абакеров Мурзабай ата. Абдулдаева Эркингүл Курманалиевна, бул Бишкектеги карылар үйүнүн директору болуп эсептелет. Мына бүгүнкү күндө 201 киши жашап жатат бизде. Жылдан жылга кыргыздардын саны көбөйүп атат. Жазып берет дагы, андан кийин кереги жок болуп калгандар. Бара-бара ушу карылар үйү деген азайса, керек болсо жоюлса, жоюлбаса дагы мындай жакшы условиядагы баягы өз каалоосу менен балдар алып келип, биздин колубуз тийбей атат, бага албай атабыз, бир жакка кетип аттык эле убактылуу багып тура аласыңарбы деген шарт менен келсе анда бир жөн. Анан азыркы бүгүнкү шарттагы карылар үйү болбошу керек. Жарымдан көбүрөгүн балдар алып келет. Эркингүл эже, сиздердин кылып жаткан камкордугуңуздарда ошол өзүнүн жакындарынан, уулдарынан, кыздарынан көрбөгөн мээримди сиздер төгүп жатканыңыздарга жараткан ыраазы болсун. Өзүңүздөр дагы убагы келгенде ошол бактылуу карылыктын жолун сүрүңүз. Сиз ушу айтып жаткан сөздөрүңүзгө бир чети жүрөгүм ооруп, бир чети ушуну кантип өзгөртсө болот деген ой келди да. Сиздерге чоң рахмат. Кудай буюрса, биздин кайрымдуу инсандар менен биргеликте келип, баталарын алып, көңүлдөрүн көтөргөнгө аракет кылабыз. Дагы бат-баттан келип турабыз. Ишиңизге ийгилик тилейбиз. Рахмат. Келип туруңуздар. Силердей балдар, кыздар көп келет. Ошо жалпы коомчулукка да ачык билдиргим келет да. Себеби деген ошо кийинки убакта менимче ошо кайрымдуулук процесси кантайдыр жанданып, ушундай көбөйүп атат да. Жакшы. Жакшы, рахмат. Каарманыбыз 1942 жылы 19 майда Ысык Көл областына караштуу Ак Суу районунун Отрадное айылында жарык дүйнөгө келген. Атанын айтуусу боюнча жаш кезинде Москва шаарында жашап, 2 турмушту башынан өткөргөн. Достор, буга чейин эскертип кеткендей эле, бүгүнкү кайрымдуу инсан долбоорунун башкы коногу Өктөм Сапарулу. Кош келипсиз. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшыбыз буюрса. Өктөм байке, өзүңүзгө белгилүү болгондой, бүгүнкү бул карылар үйүнөн сизге ата уруксат берилген, анын көңүлүн ачып көтөрүүгө кандай пландар бар алда? Эмне кылабыз? Азыр мына жаңы эле кирип келдим, өзүңөр көрдүңөр. Анан аз бул атаны алып чыгайлы, биринчи, анан кийин кандай каалоосу бар, кандай бир өзүнүн бир нерсени кылышым керек эле деген бир максаттары бар. Ошого карап туруп анан план кылам деген ой бар. Бирок азыр биринчи эле кезекте бир жерге чайга алып барайын деген оюбуз бар. Демек, атанын каалоосундай болот, э? Эң жакшы келиңиз анда бир ата менен таанышып. Достор, азыр биздин бүгүнкү Өктөм байкебиз карылар үйүнүн жетекчилиги менен сүйлөшүп, өз алдыңыздарча маектешип чыктыңыздар. Эми жүрүңүз аксакал менен таанышып, анан көрүнүп. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшы? Күлүмүштүү. Маанайларыңыз жакшымы? Маанай албетте бар. Иштеп турган маанай өтөт. Жакшы, эң сонун. Келиңиздер анда кийинки план боюнча көчүгө чыгып, шаарды кыдырып, атанын койдун кетип калабыз, э? Келиңиздер. Багбанымсың ата, зор багымсың ата. Аталган үйдүн жетекчиси Абдулдаева Эркингүл Курманалиевнанын айтымына караганда, Мурзабай ата өтө таланттуу акын жана активдүү жашоочулардын бири дейт. Мактанамын апа, мен сени Меккеге алып барамын апа. Өзүм мен жакшы көрөм да, тарыхты. Бир кыргыз жабы Тарых музейге алып барайынбы? 5 кылымдан бери мени жыгылып китеби керек эле. Кимдин китеби дейсиз? Китеп. Тарыхта 5000-7000 жылдан бeri ошону көрөм ошону.
Адресін айтқан жазып аламын деп үңгір қойғаным. Телевизордан айтып отқан. Тарих китеп керек пе? Ол өзім тарихты жақсы көремін. Ана мен түшүнүгүм боюнча Hem tarih olma yer hürmet degende. Эскерте кетүүчү нерсе Мурзабай ата. Жакынкы күндөрдө туулган күнүмдү өткөрөм. Туугандарым, иним куттуктап кой союп келет деп дал ошол күндү чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтты. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр кечки тамактанууга келдик. Эми буюрса бүгүнкү күндүн алкагында сизге Өктөм мырза сиздин каалоо тилегиңизди аткарып, батаңызды алайын деп, эмне айтсаңыз дагы, кандай эркелесеңиз дагы баардыгын көтөрүп, Эмне жарашат? тартуу тобу баардыгыбыз сиздин батаңызды алалы деген гана максатта жакшы пландарыбыз бар. Алгач келиңиз, 10 минут бата кылып тамакка карап чайдан алалы. Bak versin, baktır oğlukla. Ынтымағыңыз өміріңіз бар. Ошо жақсы жашайық. Амин, айтканыңыз келсин. Мен сени Меккеге алып барамын ата, темирдей тарбия жан талап. Ата бош убагында отуруп ыр жазат экен, акын десек болот. Өзү милиция кызматында дагы ошол кесипти да аркалаптыр. Балким 10 жазып калышыңыз да мүмкүнбү деп сураган. Чайдан ичип алыңыз ата. Анам оорасы. Өзүңүзгө эң жакшы көргөн, жаккан, жүрөгүңүзгө жаккын ырыңызды окуп бересизби бизге? Окуйбуз. Чекте турам, аталар жолун жолдоп, сүйүктүү мекенимдин чегин коргоп, тынчтыкта, бейпилдикте жашай берсин, түбөлүк мекениме тынчтык орноп. Кагылайым, тууду өскөн мекеним, ойлогансам, Эң жакшы бул ошол баягы эл жер мекен жөнүндө жазылган сон экен да бул. Болот. Мен сени Меккеге алып барамын апа, баланын тилеген бакталайын, асыл жансың ата, бир эле сөзүңө шаттанамын ата, мен сени Меккеге алып барамын. Құдай ішіңізді оғып, сіздер қалды жақсы тұрмышты жасап, жаңа жаманды көрмей, бардыңыр, жарықтың өзірін көріп, жақсы жашағылар. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көрүп тургандан кийин биз түшкү тамактануудан кийин Өктөм Сапар уулунун студиясына ата менен биргеликте келдик. Азыр алдыда атанын ырларына ылайыктуу оон карап, анан жазып көргөнгө аракет кылабыз. Багбанымсың ата, зор багымсың ата. Күзүндө чыгармачылык демек өткөзөм дейсизби? Китеп ыр китеп презентациясы. Күздө. Китебиңизди чыгарайын деп атыптырсыз, күзүндө. Ошо күзгө жок, жазып давамын күзүн. Саясам өтөп. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр уккандай, атабыз күзгө жакын же күздөн кийин ыр жыйнагын чыгарайын деп, китеп чыгарайын деп аракет кылып жатыптыр. Эгерде ошого колдоо көрсөтүп, жардам берем деп кол сунуп калсаңыздар, биз менен сөзсүз түрдө байланышыңыздар. Биз менен байланыш үчүн 0557 50 80 33 номери ар дайым байланышта. Атага кубаныч тартуулоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуңуздар. Чабарат бош турат, Чаптарат. чабдарат бош турат, токулбай. Көпчүлүк сүрөөгө кошулбай. Жатасың кыялга семирип. Буга 10 жазганга аракет кылып көрөйүн мен. Менин кожасы. Көңүл бөлгөн мага, сезим
Өктөн мырза сизге арнап ыр ырдап берсин ата, Мен пенде шашпаган, жараланган аксаган, жараткандан жүрөсүңөр сагып иштеп алыстан жолу тийбей ай өткөрбөй барышкан эмгекте атайын деп Бүгүн жана эртең менен келгенде сиз кыргыздын 5 кылым 7 кылым камтыган бир тарыхый китеп болсо деп айттыңыз эле, биз издеп таап келдик. Сизге ушуну белек кылып берген атабыз. Кытайлык кыргыз туугандар Төлөк Төрөкан уулу деген жазган китеп экен. Бул китептин ичинде ошол биздин кыргыздардын бир 7 кылымга чейинки тарыхы жазылган китеп экен. Мен де сизге белек Өлкөнүңөр өсүп, бактылуу болгула. Жаманды көрбөгүлө эчкачан. рахмат. Кудай жер суундан, тоо ташыңдан элди жалга, эл окшогонушу келечек муундарды жалга, жаманчылыктын бартаң аккан суу менен баткан күн менен кетсин. Жалаң жакшылыктын ичинде жыргап чортоп жүрө берсин. Ошол амин, Аллаху. Амин. Чоң рахмат. Ата айтканыңыз келсин. Оорубаңыз, ден соолугуңуз бекем болсун. Рахмат. Мен жана номеримди сизге жазып койдум. Ачамча керек болсом тартынбай чалып туруңуз, кабарлашып туруңуз. Мен өзүм да убактым болсо сиз бизге келип, чалдырбай эле келип кабар алганга аракет кылып турам. Мейли. Жакшы туруңуз. Апам менен атам байлы. Сизге ата бүгүнкү күн жактыбы? Жакты, албетте жакты. Өмүрүмдө жакшы күн деп эсептеген күнү бир күнү жазып койдум. Чоң рахмат ата. Эми эмне дейбиз, биз акырын үйдү көздөй кетелик. Сиз болсо аман туруңуз, эсен туруңуз. Биз качан келмейин, кайсы убакта келбейлик. Күч кубаттуу, алуу күчтүү болуп. Телефон номери бар да. Жакшы туруңуз. Кудай буйрса туулган күнүңүздө жолугушабыз, Ата, бир эле сөзүңө шаттанамын. Ата, мен сени Меккеге алып барамын. Ата, темирдей тарбия жан. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, кайдыгер каралаган кыргыз калкыбыз бүгүнкү жетекчилик тарабынан, аталар тарабынан айтылган бардык башынан өткөн оор күндөрдү дейбизби, эскерүүлөрүн дейбизби угуп алып, кыргыздын кыраан уул кыздарын келиңиздер ата эне алдындагы милдетибизди так аткарып, ошолорго бир калган жашын жакшы татыктуу жашап өткөнгө шарт түзүп берип, уулдук кыздык милдетибизди так аткаралы деген урам менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Эгерде сиз биздин көрсөтүүнүн каарманы болгуңуз келсе, Кайрымдуу инсан баракчасына Instagram аркылуу жазып, жана дагы 0557 50 80 33 номерлери менен байланышыңыздар. Сиздер менен кызматташууга ар дайым кубанычтабыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сен менен мактанамын.